Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня на моем YouTube-канале вы можете посмотреть вторую серию фильма «Таналданда. Перед рассветом». Это 8-серийный наш кыргызстанский отечественный сериал, где прекрасная команда Lights Creative Group и замечательные наши актеры делают свою работу просто очень хорошо. Как вы помните, в первой серии было похищение невесты, похищение девушки, и ее брат вместе со своим другом ее спасает. Но что происходит дальше? Там просто невероятно, что произойдет. Очень необычное поведение. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал и поставить колокольчик, чтобы каждый раз, когда мы заканчиваем следующую серию, вам пришло сообщение и вы могли первым посмотреть. Наслаждайтесь. Приятного просмотра. Өзүмөлө барып келейин десе, болбой койдуңар. Мына, дагы эле келелик. Жанагы балаң бир нерсени кылды да. Туш убакыт чейин эмне кылып жүрүшөт? Телефон чалып көрөйүнчү. Ой, чалганда эмне? Келип калар азыр. Келип калса. Келип калышпайт беле? 3 сааттан ашык убакыт өттү. Максаттын телефон номерин билесиңби? Жок, билбейм. Айназге чалып көрчү. Үйгө калтырып кеткен турбайбы? Мен кеттим. Өзүм барып келбесем болбойт. Ойбай болгур кой отурчу. Келип калышар азыр. Келип калышабы? Же келип калабы? Мага ошонусу маанилүү. Досым, сен көп кабатырланба. Сага кыз табабыз да, эмне кыз албай калыптырың. Сүйлөшү аяктагы. Азыр аркасынан барабыз. Кыз алып келебиз. Кутуңарбы?
Какой-то бір-екі тарчок келіп ал. Біздің айылға келіп ал. Барысы қорқытып қызды алып кетіп қалау. Братан, арқасынан барғандай не қылмағылық? Сөйлесіңіз. Еркекше сөйлесіңіз. Сөзге келмейбі. Башқаша сөйлесіңіз керек болсын. Братан, ошентип келген кыз эле бул менен бактылуу болуп жашап кетмек беле. Антип эле койбойлу. Пончик. Лично мен ал кызды ойлогон жок. Уктуңарбы? Мага. Мо биздин айылга келип алып, баарыбызды коркутуп кеткен болуп жатат. Түшүндүңөрбү? Азыр баарыбыз аркасынан барабыз. Куй. Bir nerse içesin, tamaki koydum. Gaz yok, sudan ала берчи. Paket biz geldik be. Жетейин деп калдык. Ойлонбой сала бер. Рахман досум. Жана сен болбогондо кантип чыкмактын кээ жерден билбейм. Рахмат айтпай эле койчу досум. Андан көрө айнажикти жакшылап караш керек. Убакыттын өткөнүн карачы. Кичинекей кыз эле. Көз алдыбызда чоңойду. Geçip kaldık Ança ovar olup gelgenden keyin içine мындай сый көрүп дегенде маселени чечип алган кетсеңер болмок. Айылыбызга келип алып, балдарга пистолет такап, сабап болбойт го дейм андайыңар, Анан эмне кылыш керек эле? Түшүнбөй калдым. Сергимне жетпей калды. Жетпей алган үчүн ата келип отур ушул жерге. Бүгүн бала бактылуу болом деп ушул күндү күтүп атса, силер келип алып кызды алып кетип калдыңар. Мейли, ал жагы болбой калыптыр дейм. Бирок менин айылыма келип алып, могу балдарды сабап, пистолет такап, бизди коркутканыңар жарабайт го дейм, Эмне деп атасың? Эмне болду сага? Эмне болду? Бүттү. Болор иш болду. Сың менен тарайлы. Кашкалда. Мен сен менен отдельно сүйлөшөм, уктуңбу? Тарап кет. Темирбей болбачы, маста. Кечип калбачы. Görüşürüz neyvarında. Айназик, sen үйгө кире бер. Адамдарга баары жакшы деп айтып койсоң. Сиз кирбейсизби? Артыңан барам.
Айназик, қоя тұршы. Бұл мен саға атайын алған белем болчу. Рахмат байке. Сен жана суал отпадың беле? Ошоңу берчи. Каякта калганын деле билбей калдым ошону. Жаратылыштын кооздугу, карачы. Жаратылыш эмес. Кыргызстандын кооздугун десең. Жаратылыштын кооздугу. Анткени муну Кудай берген да бизге. Эми ошол жаратылышты Кыргызстанга берип атпайбы? Сен түшүнбөй атасың. Кудай деген жаратылышты берсе, сен тандап алган жоксуң да. Сен азыр кандай мааниде айтып атасың? Мисалы, Африканын жарандары эмне үчүн ошакта жашашат? Аларды тандоо болгон эмес, буйруган. Бирок сен Мисалы, бизде 4 мезгил бар. Мен жанакы жашап иштеп жүргөн Сингапурдун аянты кичинекей эле, Кочкор районундай. Таза суун сатып алышат. Көлү, тоо суу жаратылышы бөлөкчө. Бирок алдыңкы мамлекеттердин арасына кирет. Элестет. Бизде коррупция болбогондо, менин оюмча, биз так ошондойго жетишмекпиз. досым, сен чарчап турсуң. Андан көрө үйгө кирип эс алсаңчы. Азыр отура берсек, Кыргызстандын маселесин чечип салабыз. Макул анда. Үйгө кирсеңчи, досым. Элдиксине карап алайын. Сагынып турмун. Таза аба жутуп. Макс, Крис, баары жакшыбы? Жакшы, рахмат, өзүң кандайсың? Жакшы. Эмне трубканы албай жаттың? Биз кечке чалып жаттык сага. Кечирим сурайм, жумуштар чыгып калды. Мен түшүнүп атам, бирок бүгүн өтө маанилүү сүйлөшүүлөр бар болчу, билесиңби? Ал жерде сен болушуң керек болчу. Кандайсың, Дамир? Кайда жүрүң? Чайды кандай карандай кое берейин же сүт төп? Кандай кааласаң ошондой кое берчи. Баары жакшы элеби? Түн жарымында келдим. Чайыңды берсең нормально берчи. Допрос кылбай. Акырын кирип бала уктап атат. Алло, Макс, угулбай жатат. Көрүнбөй жатасың, Макс. Крис.
кызым, мына окууну бүтүп жатасың. Анан ушинтип медсестра болуп иштейсиңби? Медсестралар жарыбаган 5000 сом алып иштешет экен. Апа, мен окууну бүтсөм, педиатр болом. Кичинекей балдар менен иштейм. Ай, билбейм. Баарыңар курсуңар менен волонтер болуп кеттиңер. Эми акыбети кайтсын. Эми апа, биз акыбети кайтсын деп жүргөн жокпуз да. Азыр бизге чындап эле медиктер жетишпей атат. Медайымдар аябай аз. Анан биз чалкалап жатып алмак белек. Анан жакында медайымдардын айлыгын көтөрдүк. Биз иштебегенде ким иштейт? Атаң эрте өтүп кетсе дагы тарбиясын алып калыптырсың, кызым. Апа. Мен атам менен апам дүйнөдөгү эң жакшы адамдар. Рахмат, кызым. Байкем кетип калды беле? Байкең бүгүн таң атпай келип жатты. Мен кете берейин энди. Өзүңдү жакшы кара, кызым, Милициянын майору Гусейнов. Максат Орман, ушул үйдө турабы? Ооба. Эмне болду? Үйдөбү? Үйдө болсо чакырып коюңуз. Үйдө жок болсо бизге кабарлап коюңуз. Элиңизби? Не болду, тынч эле? Максат сиз да, Милициянын майору Гусейнов. Сиздин үстүңүздөн арыз түштү. Не болгон арызы? Ана делегация чечебиз, канакей. Эме, маселени бирден эле чечсе болбойт. Жок, аксакал, андай болбойт. Бардык адиление чечиш керек. Кара, алып жана кел. Жүрүңүз. Атага отуруп болгонсуз. Азыр эле келип калам. Апамды карап туруңуз. Салам алейкум. Алейкум. Мен досумду издеп келдим эле. Кайсы дос? Ал азыр силерде экен го. Максат деген жаран. Ооба. Проблема силерде? Эмне болду? Арыз түштү. Хулиганство, избиение, насильственное действие, причинивших физический боль. Ана? Болгондо дагы милициянын кызматкери. Кандайча? Мындай болушу мүмкүн эмес го. Сен трассан жээгиндеги магазин жанында болгон окуяда бар белең бүгүн? Бар болчумун. Пострадавший болсо милиция кызматкери. Эми бул жагы кандай болуп калат? Негизи милицияга кол көтөрүү бул өтө серьезный нерсе. Бизде болсо фактылар келип түштү. Жарандын жаракаты оор экен. Бизде фактылар бар. Сүйлөшпөйлү байке. Так. Досум болот. Негизи анын күнөөсү жок. Карындашын ала качкан жерге аркасынан барганбыз. Ошол жерден конфликт чыгып кетти. Биз ал байке менен
жакшы кылып сүйлөшүп алабыз. Досумду кое берип коюңузчу. Менин колуман эч нерсе келбейт. Бардыгы закон ченеминде болот. Арызды окусам болобу? Пожалуйста, оку. Мы никогда не сможем жить в мире. Алло, Учкунбек Абсаломович, кандайсыз? Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Бул мен Дамир, Дака. Таныдыңызбы? Дака? Ооба, Дамир. Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Мен сизге зарыл иштер менен чалып аттым эле. Досум милицияга түшүп калып, сизден жардам керек болуп атат. Баягыдай жардам керек болсо айтып койсоңуз, мен да өзүмдүн жардам берем. Билесиз го мени, байке. Эме, мындай кылчы. Мага WhatsApp'тан голосовой жөнөтчү. Ким деген бала атын айт. Макул. Рахмат. Чоң рахмат. Дос, телефонunu берип турчу. Чалып алайын, ата-энемди күттүрбөй. Бере албайт экенмин. Анда меникин деле берип турчу, досума чалып алайынчы. Досуң сени келип чыгара албай кайра кетти го. Апа, шыдап тұрыңыз, мен медсестра эжеге чала коеюн. Ой, шашпа. Айназик! Эже! Инсамды түгін қалдырбай. Эже! Ой, қандайсың? Қандайсыз? Жақшы. Телефоныңызды өріп тұрыңызшы, медсестра эжеге чала алайын. Эмнеге? Апамдын температурасы көтөрүлүп атат. Аябай көтөрүлүп атабы? Көтөрүлүп. Чала турган кишиники ошкабы, билайбы же мегакомдо? Азыр кыра алайынчы. Ой, тамашалап атам, мен чала койбайм. Эже, жакшы элесизби? Аябай төзөп кетти. Алло, кандайсыз? Алло. Мен Айназик. Медсестра эже келип бере аласызбы? Апамдын температурасы аябай көтөрүлүп атат. Азыр барып калам. Парацетамол бердиңерби? Ооба, бердик. Азыр чыгып атам. Чоң рахмат эже. Эмне деди, келем деди? Ооба, азыр келет экен. Апаң канча процент кыйналып атат? Ой, Айназик, сен чай коюп койчу. Эже, тердесечи батайгат экен. Могу жагыңызды жабыңызчы, колуңузду салыңыз. Тердеп суюктукту көбүрөөк ичип, тердеш керек деп атат. Ошондон жакшы болуп кетесиз. Камсанабаңыз. Буюрса айыгып жакшы болуп кетесиз, эже. Дамир, Дака. Көрсө тиги балаң биздин сотрудникти сабап коюптур да. Бул чоңураак маселе болуп калат. Өзүң түшүнөсүң да. Андан көрө өзүңөр эле чечкилеми. Ага, Дамир, кандайсың? Эмне кече шернеге келген жоксуңар? Максат менен качып жүрөбү? О, Дамир. Салам алейкум. Салам алейкум. Жакшысыңбы? Келип калыптырсың. Ошо, келип калдык. Азыр официант деле жок. Пандемияга карата. Өзүбүздү тейлемей. Брат, маселе бар.
чечиш керек болуп атат. Уктум ал маселеңди. Уксаң кандай жардам бер. Мен барын түшүндүм. Кыз далага чыгыптыр. Кайра силерден токмок жеп арыз жазып коюштур. Ооба, эми өзүң деле түшүнүп атасың да. Сыйлагандын ордуна ката кетирип, ал аз келгенсип, үстү-үстөн заябат таштаптыр. Анда мындай кылалы. Мен азыр ошол врачкага чалайын. Экөөң жолугуп, красиво чечип алгыла. Жарайбы? Жарайт. Келсең бер. Колуңдан келбегенден кийин эмнеге бардың ал жакка? Тааныбаган кызды ала качса, аркасынан бир тууган байкеси алып кетейин деп барса, байкесин сыйлап сүйлөшкөндүн ордуна кайра ага атырыласыңар. Маселени чечпейсиң. Тууган, эгер маселени чече албасаң, калп эле айылдашым болот деп жүрө бербей. Жок деген, Куда деп. Уят болот тосуп албасак деп. Сыйлагандын ордуна. Кайра бизге проблеманы үйдүң го. Кайра барыңар, аркабыздан өзүңөр келдиңер. Уруштуңар, таяк жеп калдыңар. Заявленияны үстү-үстөн жазасың. Жазсаң жөр милицияга. Эмне бул жерге талпаңды эришип келип алдың? Сен кимсиң, пажи? Кимсиң? Определись. Милиционерсиңби? Чорныйсың? Не, тарынчың бар, тууган? Кандай чечебиз бул маселени? Кандай чечебиз? По красному десең, по красному. По черному десең, по черному чечебиз. Давай, жигиттер. Эмеңерди качайт эте бербей, тыныч жүрөлү. Макулбу? Жигиттер. Болор иш болду. Бул жагын эркекче чечели. Сен токмок жедиңби? Жедиң. Өзүңөр барып кызды урдадыңарбы? Анан кайра артынан бардыңар. Күнөө силерден кетти. Барыңар. Бул үчүн туруп берип атасыңар. А бул силерди уят кылып отурат. Досум, бир ачуңду мага берем. Экөөбүз көптөн бери иштешип да калганбыз. Аз бул барып, заявлениясын алат. Түшүнүктүүбү? Гражданин Норманов. На выход. Ме телефонумду. Сага кечке чалышты. Келдиңби балам? Мени сарсанага салдың го. Абалыңыз начар болуп кетиптир го. Жакшы эле, жакшы. Апам кандай болуп калды? Дагы эмне деген дарылар керек? Бүгүн абалы начарлап кетиптир. Азыр капельницанын жыйынтыгын күтөлү. Буюрса жакшы болуп кетет. Анан Клексан деген дары бар, ошону тапсаңар жакшы болмок. Ай, каяктагы Клексан? Азыр шаардан издеп таппай жүрүшүптүр. Бияктан тем более таппайбыз да. Ай, найти Клексан. Это почти что найти крокодил в реке Нарын. Мага жолобочу балам. Маскаң кайда? Полностью эч нерсе болду. Атаң кайда? Атаң сенин маселеңди чечем деп тайкеңдикине кетпеди. Сиз карап турасыз да. Мен кошунага барып капельница салып кайра келип калам. Мен деле карап турам. Мейли. Бар. Анда, жүрүңүз, мен сизди узатып коеюн.
Meyrimli kız eкен. Аса, градусыңдар болып қалыптыр менде. Рахмат. Егер де менден жардам керек болып отырған болса, тартынбай эле сурай бериңиз. Бизге азыр элге жардам бергенге волонтерлор керек. Анда буйруса колдон келген жардам берейин. Мейли. Алло, Дамир? Кел атасың ба, тамақ пішіп қалды. Хорошо, шашпай барып қалам. Қандайсың, жан? Жақсы, өзің қандай? Жақсы. Бүгін қайқа барып бес алабыз? Қаяққа десең, сол жаққа барабыз. Кеттік анда. Кеттік анда.